Давайте. Тартатам. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар, баарыңарга Аллахтан тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бендеге разылык билдире албаган эч качан Аллах Таалага разы болбойт. Мен бүгүн өзүм сыйлаган Амирбек Аздам уулу деген көптөгөн жылдар биздин улуттук телерадио корпорациясында, андан кийин Прагада биздин Азаттык радиосунда иштеп жүргөн Амирбек деген байкем үйүнө конокко келдим. Уулу Сейитбекти да мен көп соцсеттерден көрүп жүрөм. Ошондуктан Амирбек байкеме бир ыраазылык билдирем. Ал эмнеге? Мен 2000-жылдары Ал-Азхар университети бүтүп келген кезде ошо шаарда экөөбүз көрүшүп, дагы бул жерде баса белгилей турган нерсе, Амирбек байкебиз 92-91 жылдары ал кезде Кыргызстан мусулмандар дини башкармасы эмес, Орто Азия жана Казакстан мусулмандар дини башкармасы Ташкентте болчу. Башка республикаларда казият болчу. Ошол кезде Орто Азиядан чыган ислам аалымдары жөнүндө макала жазуу башка боюнча конкурс болгондо Амирбек байкебиз имамы Саракси Шамсул Айимма ошо киши жөнүндө макала жазып 92-жылы 91-жылы макаласы Орто Азияда биринчиликти алганда шейх маркум Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф байкени ажыга жөнөткөн. Ошондо өзүнүн макалаларын, интервьюлөрүн көтөрүп барганда мен Ташкентте ислам институтта студент элем. Байкебиз менен метролорго түшүп, канча бирге жүргөнбүз. Кийинчерээк 2000-жылы мен Египеттен бүтүп келген кезде, "Ой, Абдушкур, кайда жүрөсүң? Кайда жашап атасың?" деп мен 3 балам менен квартира кыйналып жүргөндө, байкебиз ошо Бакамбаева Шопокова көчөсүндө 9-этажда 3 бөлмөлүү үйүнү күлүчүн берип, антип кыйналба, мына жаша деп 3 жыл бир тиын албастан мага үйүнү берип кетти. Ошол жерде балдарым менен жашадым, көбөйдүм, Кудайыма шүгүр. Ошол байкебиз менен көптөн бери мындай кээде телефон аркылуу сүйлөшүп турат элек. Бүгүн үйүнө келип кубанып, баарлашып отурам, ошол күндөрдү эстеп. Анан Сейит чоң уулу экөөбүз баарлашып жаткан кезде бир нерсени айтсам, байке ушуну жазып алсам дейт. Мен айтам, "Сейит, мен сенин көптөгөн соцсеттеги эмелериңди көрүп жүрөм, кубанам, сүйүнөм, ошо ажекемдин уулу" деп. Бирок ийгиликке жеткенде, урматтуу мекендештерим, ийгиликтин негизги мен айтам, 4 нерседе ийгиликке жетпеген адам бул жашоодо ийгиликке жеттим деп айта албайт. Ийгиликтин биринчиси жаратканды тааныбасак, Кудай менен болгон мамилебиз, ибадатыбыз. Экинчиси ийгилик ал өзүбүздүн урматтуу мекендештерим, жаратканды таануу. Экинчиси үй бүлө ийгилиги. Кээ бирлер ооба өзүнүн тармагында, жумушунда, бизнесте ийгиликке жеткен менен үй бүлөлүк семейный ийгиликке жетпесе, мунун да ийгилиги кемчилик. Үчүнчүсү өзүнүн иштеген тармагында сен сыяктуу өзүң билген нерсени өтө икир-чикирине чейин майын чыгарып иштеп, бүгүнкү күндө мисалы баарыбыз мына уюлдук телефон, iPhone көтөрөбүз, тилекке каршы iPhone'ун 1%, 2%ын да колдоно албайбыз. Сага ушул жерде рахмат биздин кыргызстандык жаштарга, ошол эле кезде кызыккан адамдарга акыркы кезде мындай сабак өтүп, ушу iPhone'ду кандай колдонуш керек, бүгүнкү замандагы эмен көбүрөөк пайдалануу жолун үйрөтүп атасың. Биринчи эмне? Кудай менен болгон ибадат, кулчулук, өзүбүздүн динибизди үйрөнүп, Аллах менен болгон мамиледеги ийгилик, үй бүлөдөгү ийгилик. Үчүнчүсү өзүңдүн иш тармагыңда билген, кылган жумушуңдагы жеткен ийгилик. Төртүнчүсү үчөө да ийгиликке жет, бирок ден соолугуңду чогултуп алсаң, ал да ийгилик болбойт. Кээде ден соолугу чың, үй бүлө жакшы, жумушуңду так билесиң, бирок жаратканды билбей, ибадатың, Кудайды таануу болбосо, диниң болбосо да андай да ийгиликке жетпейсиң. Ошондуктан мен айтам, ийгиликте ушул 4 нерседе кармасак, эң негизги маселе. Бул дүйнөдөгү кандай ийгиликке жетпейли, ал миллионер болгон, бизнесмен болгон, мугалим болгон, профессор, академик болгон, Нобелевский премияга жеткин, бирок акыретке болгон байланышың болбосо, Аллах менен болгон байланышың болбосо, менин жеке пикирим, ал ийгилик жасалма, фальшивый ийгилик болуп калат. Биз жаратылышка ишенебиз, жаратылышты сүйлөйбүз, эмне үчүн жаратуучуну тааныбайбыз? Керек болсо бир ийненин да устасы бар. Ийне да бир устасы жара албайт. Андай болсо, жердеги эң акылдуу
Аллах Тааланын орун басары халифасы болгон. Биздин максатыбыз жокпу? Биз да максат менен жаралганбыз. Максатыбыз жаратканды таанып, жаратканга ибадат кылуу. Ибадат деген мечиттен чыкпай эле отур деген сөз эмес. Ибадат Аллах Таала сүйгөн бардык жумуштар, Аллах Таала разы болгон жасалган иштер бул ибадат болот. Бала багуу, балага иман, ислам тарбиясын берүү, элдин жердин керегине жарагандык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ахаббун нас илаллах анфахум линнас. Аллага эң сүйүктүү инсан инсандарга пайдалуусу дейт. Мына өзүң бирөөлөргө пайда берейин деп атасың. Кудайга эң сүйүктүү инсан инсандарга пайдалуусу. Кээде отуруп өзүбүзгө суроо береличи. Мен бул дүйнөгө келдим, 40 жашка кирдим, 50-ге. Мен элге пайдам тийип атабы? Эли жериме, диниме, мекениме, үй бүлөмө. Биз келип алып бул жашоодо бирөөгө баягы денедеги иштебеген бир мүчөдөй болбостон, адамдарга жүк болбостон, адамдардын жүгүн ала билишибиз керек. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ахаббул аъмал илаллах, Аллага эң сүйүктүү амалчы. Сурурун ала tudkhilhum ала муслим. Бир кубанычты бир мусулманга тартуулоо. Бир адамга кубаныч тартуулоо Аллага эң сүйүктүү амалдардан дейт. Хадистин уландысында ау тадруда анху жуан. Бир адамдын ачкалыгын жоюп тамак берип койсоң. Ау тaqdi анху дайнан. Бирөө кээде карыздан кутулууга кыйналып жүрөт, карыздан кутулууга жардам берип коюп. Ау такшифа анху курбатан. Же бирөөдүн башына түйшүк жеткен кезде, кыйынчылык жеткен кезде ошону жоюп коюп. Негизги хадистин эң негизи мен баса белгилей турган нерсе пайгамбар айтат. Бир мусулманга жардам берем деп жүрүүм дейт. Бирөөдүн кажетини жоюу үчүн аракет кылуум. Мен үчүн дейт, ушу Мадинадагы мечитте, пайгамбардын мечитте бир ай этикаф деген сөз бар. Орозодо чыкпастан ибадат кылгандан жакшыраак дейт. Баса белгилей турган нерсе эмне экен? Бир мусулмандын муктаждыгына жардам берем деп жүрүүм дейт пайгамбар. Менин мечитимде бир ай чыкпастан ибадат кылгандан жакшыраак дейт. Ошондуктан мекендештерим, дагы бул айрыкча жаштарга көп кайрылам. Силер 3 нерсени, 2 дүйнө бактылуу болом десеңер, 2 дүйнө ийгиликке жетем десеңер, 3 нерсени толтургула. Толтургула дегенде эмне дейт? 3 нерсе бош калбасын. Вакуум баягы боштук калбасын. Биринчи, башыбызды илим билим менен, башка чет тили менен, эне тилден ташкары бир канча тил үйрөнөлү, күнүмдүк илим алалы, жаңы нерсе үйрөнөлү. Бул башыбызда ошо. Экинчиси, убактыбызды. Биздин жашоодогу эң чоң биздин оборот кыла турган капиталыбыз, байлыгыбыз бул убактыбыз, өмүрүбүз. Кээ бирлер келгиле ана эле өмүрдү убакыт өтпөй жатат деп, убакыт эң баалуу нерсе. Ошо убакытты пайдалануу. Имам Газали атаң билет, Имам Газали деген алым өткөн, ошо киши айтат. Керек болсо 24 саатка 28 саатты баткыргыла дейт. 24 саатты дейт, 28 саат сыяктуу пайдалангыла дейт. Кандай мүмкүнбү десе? Мүмкүн дейт. Мен дейт, убакыттын арасында Аллах Тааладан убактыма береке сурадым дейт. Кээде биз акчабызга кызганабыз, башкага кызганабыз. Биздин кызгана турган нерсе бул убактыбыз. Биринчи башыбызды илим билим менен толтуралы, убактыбызды пайдалуу нерсеге пайдаланалы. Убактыбызга жакшы пайдалуу нерсе менен толтуралы. Үчүнчүсү, жүрөгүбүздү толтурабыз. Эмне менен? Жүрөгүбүздү Аллага болгон сүйүү, пайгамбарга болгон сүйүү, ата эне болгон сүйүү, мекенибизге болгон сүйүү, бирөөгө жакшылык кылуу. Ошондуктан эң негизги маселе ушул нерселерге келгенде, эгер мен башканы айтпайм, балким башкага оор келип калса, мен элиме, жериме, диниме, мекениме пайдам тийбесе, менин жашоомдун эмне магызы бар? Жашоомдон эмне пайда демекчимин? Ошондуктан келгиле жашоодо бирөөбүзгө пайда берип, бири-бирибизди сыйлап, улууду урмат кылып, кичүүдү зат кылып жашаган эң нерсе, улуу нерсе. Дагы бир жолу Амирбек ака, чоң рахмат. Өтө кубанычтамын мен сиз менен бүгүн үйүңүздө ушундай чайлашып отуруп. Жигиттер менен келип биздикине кирип кеткениңерге Рахмат. Биз Сейитбек эме кылып үстүдөн бир бөлмө даярдап келсе, Абдушүкүр Дамулла менен ушул жерде туруп, бир нерсе күн сүйлөшүп, ушундай деп мен пландапмын. Болу келет экен деп, анан кечээ